Жаңыртылган класстар, күчтүү мугалимдер жамааты, заманбап технологиялык жабдыктар жана окуучулар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр. Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринде кандай өзгөрүүлөр болгонун көрүү үчүн экран алдына чакырабыз. Билим берүү тармагындагы инновациялар жетекчилердин чечкиндүүлүгүнүн артынан ишке ашууда. Бүгүнкү күндө биздин лицейдин башка лицейлерден өзгөчөлөнгөндүргөн кесиптик багыт боюнча каналарыбыз ачылды. Бул тигүү боюнча, ошо менен бирге тамак жасоо, кулинария, орусча айтмакчы. Жана ошондой эле ден соолукту чыңдоо боюнча ритмика канасы ачылды. Ошо менен бирге компьютер канасын экинчи канасын дагы ачканга үлгүрдүк. Бул ойлойм биздин окуучулардын жалпы билим алуудагы, билимдерин жогорулатуудагы эң жакшы бир шарт өбөлгө түзүлдү десем жаңылышпайм. Акыркы 5 жылдан бери Зура Нурматова атындагы кыздар лицейинде Кембридж аккредитациясынан өтүп, Кембриджден программасы менен окутуп жатабыз. Бунун негизги программа ушул балдарды так илимдерди тереңирээк окутуп, ошо менен бирге окуучуларды алган билимин жашоосуна пайдалана турган маңызда жүрүп жатат. Бул жаатта биздин ар бир мугалимибиз Кембридждин аккредитациясынан өткөн жана өздөрү бере турган билимдин деңгээли жетиштүү десем жаңылышпайм. Мариф фонду Кыргызстандын билим берүүсүнө жаңы дем жана заманбап көрүнүш киргизди. 15тен ашык мектеп масштабдуу оңдоп түзөөдөн өттү. Чатырды жаңыртуудан баштап жылытуу системасына чейин, жатаканадан тартып спорт залдарына чейин, лабораториялардан тарта класстарга чейин ар бир деталь заманбап талаптарга ылайык жаңыланды. Класстар акыркы үлгүдөгү интерактивдүү такталар, компьютерлер менен жабдылып, заманбап окуу жайына айланды. Бүгүнкү күндө окуучулар санариптик материалдарга оңой жетип, интерактивдүү окуу ыкмаларын колдонушууда. Китепканалар Кембридждин өзгөчө окутуу китептери жана эл аралык булактары менен толукталып, окуучулар үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги билимге жол ачылды. Миллиард сомго чейин сарпталган бюджет бул окуучулардын келечегине жумшалган инвестиция. Бүгүнкү күндө бул имараттарда билимге умтулган, баалуулуктарды урматтаган, мээримдүүлүк менен тарбияланган муун өсүп келе жатат. Балдардын өнүгүүсүндөгү ар бир аспектини эске алуу менен түзүлгөн жаркыраган класстарда окуучулар мыкты билим ала алышат жана алар кыялданган келечекке жетүү үчүн кадам сайын кадам жасашат. Бул жактан биз деген көптөгөн жакшы нерселерди өзүбүзгө алып жатабыз. Жаңы проект, жаңы үмүттөрдү, жаңы келечекти тартуулады десек жаңылышпайбыз. Бул биздин лицейибизде жаңы ачылган проект боюнча келдим. Бул проекттен биз окуучуларга терең билим берүү максатында ассистентпиз. 6 саат англис тили жана 4 саат түрк тилине катышып, окуучулардын сабактарына болгон кызыгуусун арттыруудабыз. Бул жаңы проект Талас облусунда бир гана биздин лицейде ачылды. Бул жаңы проекттен бардык тарбиячылар дипломдуу мугалимдик кесиптин ээлери. Ал жактан окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырып, билимге болгон үмүттөрүн жандырып, окуучуларды жакшы жакка багыттай алабыз. Биз келечектеги жаңы муундарды, жаш муундарды тарбиялаган адистербиз. Бул жактан биз көптөгөн нерселерди үйрөнүү менен окуучуларды билимге болгон кызыгуусун арттыруудабыз. Жана өзүбүз дагы жаңы билимдерге, жаңы ийгиликтерге жетишүүдөбүз. Өзүңүздөргө ылайык мектеп аябай жабдыкталган. Ар бир класста Прометей жана интернет жана ар бир мугалимде мектеп тарабынан да берилип, өзүбүзгө дагы ылайыктуу жабдыктар, компьютерлер берилген. Ошон менен сырткары азыр тамагыбыздын да деңгээли өтө мыкты абалга чыгып, ошо менен балдарыбыздын көңүлүн алып, жана аларга да формаларды кийгизип,
баарынын көңүлүн алганга жана мыкты иш көрсөткөнгө биз иштеп атабыз. My hope for this place is, especially because I see that our students really need to be able to speak English and master the skill of speaking. For their future, most of these kids here, they want to study abroad, they want to study different universities, and what matters there really is not their marks, the marks that we give them here, but it's their ability to speak. There's something that I keep saying here, and this is something coming from my observation. This land here is a very ancient land, but the hearts are young. And with a young heart, you can go far. So that's basically it. Биз Сапат эл аралык билим берүү мекемеси үй бүлө катары ар бир жаңыланууну окуучулардын шыктануусуна арнадык. Эми сөз кезеги аларда. Лицейде мага аябай сактары жагат, мугалимдери жагат, аябай кызыктуу өтүшөт. Ошондой эле ар бир окуучуга өзүнчө көңүл берип өтүшөт. 9-классыбызда бизди профилдерге бөлөт. Соцгум, физмат, мед болуп, мен соцгуманитардык профилди тандаганмын. Сабактардан тышкары бизде лицейибизде 12 кружок курстары бар. Тигүү, тамак жасоо, комузда ойноо болуп эсептелинет. Мен өзүм жеке пикирим боюнча буларды кошкону аябай жакшы деп эсептейм. Анткени бизге бул келечекте аябай чоң салымын кошот. Ошо бул жака келгенден бери мен өзүмдүн робототехника тарабынан көргөз алдым. Республикалык деңгээлде таймаштарга барып, ал жерден коло медаль, серебро жана ошондой эле алтын медальдарды утуп жүрдүк. Менин оюмча бул лицейдин эң жакшы жерлеринин бири бул кругозору аябай чоңойот. Анткени бул жерден көптөгөн окуучулар англис тилин үйрөнүп, андан нары чет өлкөгө тапшырууга умтулушат. Ошо мен да азыр Кытай мамлекети ошо технология тарабынан аябай өнүп жаткандыктан ошол жака тапшырууну пландаштырып жатам. Азыркы учурда ошо механикалык инженерия тарабына тапшырып, ошол жерден өзүмдү жакшы көргөзүп, кийин Кыргызстанга келип, Кыргызстанды ошол сферада өнүктүрүүнү каалайм. Биздин өзгөрүүдөгү саякатыбыз албетте муну менен эле чектелбейт. Анткени күн сайын жаңыдан башталган тарыхтын ичинде жашайбыз. Сиз да бул тарыхта өз ордуңузду ээлешиңизди күтөбүз.